жаштардын арасында, балдардын арасында да, өспүрүмдөрдүн арасында болгон семирүү маселеси болот. Диабет оорусу, боор оорусу маселеси аябай чоң маселе болот. Ушул боюнча иш чаралар жасалып атабы? Бул дагы аз. Урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар. Тамак аш коопсуздугу бул өтө маанилүү маселе да. Рак оорусу, боор оорусу, ушун оорун бардыгы сапасыз тамак аштын сапасыз продуктунун Кыргызстанда өтө көптүн негизинен. Бүгүндөн калбай барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдин макулдугусуз анда кенди иштетүүгө эч кандай уруксат берилбеш керек. Бардык чет өлкөлүк иш сапарларды, ички сапарлардын баарын токтотуңуздар. Эч кимге уруксат берилбейт. Капа болбоңуздар. Керек болсо чакырган тараптан дагы төлөй турган иш сапарларга жөнөтпөйбүз. Кайсыл мектепке заявка берсең эле места жок, орун жок деп чыгып атыптыр да. Билим берүү министринин зданиясынын алдында азыр толтур ата-энелер турат. 24-25 маселе эко бир эле мыйзам маңызы мененчи ушул экөөнү бир кароону сунуштайт элем жана 10-чу маселе кылып коюп бериңизди суранат элем. Рахмат. Бай 3-чү окуулар бүткөндөн кийин. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат төрага. Атажурт Кыргызстан Козуев. Урматтуу төрага, бүгүн күн тартибине бир маселе бар эле. 2025 жылдын 22 апрелинде Вашингтон шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы Ысык Көл облусундагы Тамгада жана Караколдо электр берүү линиясынын подстанцияларды куруу долбоору боюнча кредиттик ратификацияны кече комитеттен өткөрдүк эле, ошону бүгүн күн тартибине коюп берсеңиздер. Рахмат. 4-чү микрофон. Рахмат төрага. Алмаз Акунжанович, мына кийинки жыйынга билим берүү министри менен Бишкек шаарынын мэрин да чакырсак. Себеби мектептерге кабыл алуу боюнча аябай чоң көйгөй жаралып атат. 1 жана 2 класстарга кайсыл мектепке заявка берсең эле места жок, орун жок деп чыгып атыптыр да. Билим берүү министринин зданиясынын алдында азыр толтур ата-энелер турат. Ушул боюнча бир сунуш берет элем. Кийинки жыйынга бир чакырып уксак. Кийинки маселе мына бүгүн Ноокат районунда Карагой жайлоосунда мамлекеттик деңгээлде республикалык фестиваль өтүп жатат. Ошол жерде мына кошуна өлкөлөрдөн келген, Өзбекстандан келген, жана башка мына Германиядан да келип атышат. Ушул Ноокат районунун Ноокат Карагой жолун мына буга чейин кесиптештерибиз да айтып кетти. Ушул быйылкы жылга 3 километр кириптир деп атат. Ушуну дагы кошуп көбөйтүп берсек, себеби жалпы узундугу 20 километр. Ушуну толук асфальт төшөп берсек, аябай жакшы болот эле. Андан сырткары мына эгин суулары боюнча мына тариф аябай 10 эсе көтөрүлүп кеттир. Ушул боюнча Алмаз Акунжанович бир Кабминге бир тапшырма берсек, эгин суусун кайрадан тарифти карап чыкса. Себеби 1 гектар жерге 500 сом болуптур бир суу коюшка. Ошол эле күрүч өстүргөндөр, картошка айдагандар бир жылда 10-15 жолу суу коюшат экен. Бул бир жылга 5000 сом, 10.000 сомго чейин чыгып кетип атыптыр да. Ушул боюнча тарифти бир кайрадан карап чыксак. Рахмат чоң. Рахмат. 3-чү микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Өткөн жумада 1-июнда балдардын коргоо эл аралык күнү өткөн. Эми бизде жаңы парктар кымбат болсо дагы бирок ачылып атат, жакшы сонун. Бирок биздин Бишкектеги мэрияга бир замечание бар да. Мына мисалы Оштогу мэрия 100 мындай кичинекей балдарга площадкаларды курабыз деп атышат. Планды коюшту. Куруп атышат. Ал эми бизде калада, столицада негизи 200 ушундай детский площадка курулуш керек. Мындай карасак көп кабаттуу үйлөрдүн кородо эскирген уже площадкалар турат да. Эч ким ошого көңүлдү бурбай жатат. Же пландары жок. Эмчелекке каршы биздин мэрия азыр көпчүлүк учурунда бирөөнүн заборду түрткөнгө ушундай көңүлдү буруп атат да. Бирдемени талкалаганга дайыма даяр болушат да. Эми ушуга көңүлдү бурса
жакшы болот эле да. Урматтуу Алмаз Акунжанович, эми сураныч эми кийинки балдардын коргоо күнү карата ушундай 200 детский площадка хотя бы курулсунчу ошо Бишкекте. Менимче жакшы план болот эле да. Рахмат. Рахмат, экинчи микрофон. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мыногу менин атыма мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелеринин атынан кат келип түштү эле. Ушул катты жарыялап коюуга мен милдеттүүмүн деп ойлойм. Себеби алар бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо жана абилитациялоо борборлору өтө жетишсиз. Заманбап техникалар менен камсыздалбаган. Бизде Кыргызстанда бир гана борбордо, ошондой эле Ошто бир эки гана мамлекеттик реабилитациялык центр бар. Ал эми алар дагы бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт, заманбап техникалар менен жабдылбаган. Мына ошондуктан бизде бүгүнкү күнү 205 миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, ал эми ошонун ичинен 39 миң бул жаш балдар болуп саналат. Бүгүнкү күнү ошол Союздан калган, советтик доордон калган гана реабилитациялык борборлор иштеп атат, дагы жаңы курулбаган. Мына биздин Кыргызстанда акыркы мезгилдерде каражат деле жетиштүү болуп атат. Заманбап жакшынакай зданиялар курулуп атат. Жанар мырза, токтоп турсаңыз. Курулуп атат, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга болгон камкордук мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлбөй жаткандыгын жана реабилитациялык заманбап борбор керектигин айтып жазышыптыр. Жана 2026 жылды ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укуктарын коргоо жылы деп жарыялап берсеңиздер деген сунуш менен кайрылып атышат. Анан экинчи дагы бир өтө орчундуу маселе. Мына сиздер өзүңүздөр билесиңер, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу медициналык социалдык экспертизалык комиссия иштейт. Ушул комиссия 100 күндүн ичинде реформа кылуу тапшырмасын алган эле. Бирок 100 күнгө жетпестен анын жаңы директорун иштен алуу боюнча чечим чыгып атыптыр. Ал бүгүнкү күнү реформаны аяктап 100 күндүк мына 25 июнда аяктаганы турган. Сиз ошо министрликке айтып койсоңуз, ушул өзүнүн мээнетин элдин алдында актап алсын, иштен албай турсун, ошол өзүнүн реформасын жүргүзүп, медициналык ошо социалдык экспертиза комиссиясынын ишин алдыга жылдыруу боюнча өтө чоң иштерди жасады, ошону ишке ашырып алсын. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, кайра эле ар кандай маселеге айланып кетти. Ошон үчүн чектейли 1-3. Ошо менен бүттү, башкаңыздар чыкпасаңыздар. Биринчи микрофон. Чоң рахмат. Мен Алмаз Акунжанович, могу аткаруу бийлигине алыскы Чоң районунун жүздөгөн тургундарынын кайрылуусун жеткирип коюн дедим. Кече көрүңүздөр өзүңүздөр. Массалык маалымат каражаттарына да чыкты. Ушул Кыргыз көмүр ишканасынын облустук бийликти, тиешелүү министрликтин өкүлүн ушул Чоң районунун алыскы Каракабак айылы күтүп атат. Мына, көрүңүз мына. Жүздөгөн адамдар мага кайрылуу жасашты мына. Ал жерде кытайлык компания келип, ошол жерде элдин, жергиликтүү элдин уруксаты жок, кенди иштетүү аракетин көрүп атышат. Алар айтып атат, бизге жайыт керекпи? Эл эмне болот? Жерибиз эмне болот? Жайытыбыз эмне болот? Малыбыз эмне болот? Агротубуз эмне болот деп аябай кабатыр болуп турушат. Ошого Чоң айылдын Каракабак айылына жергиликтүү бийликтер, облустук бийлик, Кыргыз көмүр ишканасы бүгүндөн калбай барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдин макулдугусуз андай кенди иштетүүгө эч кандай уруксат берилбеш керек. Рахмат. Рахмат, 3-чү микрофон. Рахмат. Манас округу Дастанбек Жумабеков. Алмаз Акунжанович, менин дарегиме бул Ош облусунун Ош шаарынан Курманжан Датка көчөсүнөн 200гө жакын тургундун атынан кече кат келип түштү да. Бул катта ошол бүгүнкү күндө эми Бишкек, Ош шаарларында жакшы иштер жүрүп атат. Шаардын жетекчилери аракетин кылып атат. Анан айрыкча могу көчөлөрдү кеңейтүү маселесинде бир аз эл менен болгон келишпестик маселелер жаралып туруп калып атат да. Ошол учурда могу Курманжан Датка көчөсү Ош шаарындагы 200гө жакын тургундун бүгүнкү күндөгү көчөсүндөгү үйдүн заборлорунун жылышы, үйлөрдүн жылышы боюнча чоң бир
көйгөй маселе жаралып туруптур. Алардын кайрылуусу боюнча Алмаз Акымжанович ошол суроону атат, мыйзамдуулугун карап берсинчи тийиштүү бийлик. Прокуратура болобу ошо тараптан бир мыйзамдуулугун карап, анан кийин бир соттун чечими болсо деген үмүттөр бар экен да. Анан келип эле мындай жылгыла бузабыз деген маселелер көтөрүлүп калыптыр. Эми ал жерде көптөгөн ишкер адамдар бар экен, магазиндери бар экен, дүкөндөрү бар экен, ашканалар бар экен, бала бакчалар, мектептер бар экен. Аларга чейин кирип кетиптир да. Ошондуктан Алмаз Акымжанович эми иш болуш керек, ооба, бирок мыйзамдын алкагында да, мына биздин баш мыйзамда, конституцияда бар, эми менчик болгондон кийин аны мамлекет алыш үчүн ал биринчи ошол менчиктин ээси менен барып түздөн түз сүйлөшөт. Эгерде келишимге келе албаган да сот аркылуу чечим чыгыш керек да. Бирок ушундай процедура иштери жүрбөстөн эми элдин өзүнүн кайрылуусу боюнча түздөн түз эле баягы көчкүлө деген буйруктун негизинде бир аз эл менен ошол аткаруу бийлиги, жергиликтүү аткаруу бийликтин ортосундагы келишпестиктер пайда болуп атат. Ошондуктан муну бир өзүңүз көзөмөлгө алып, тийиштүү мамлекеттик органдарга берип туруп, ишти бир карап берсеңиздер, анан кийин бир чечим чыккандан кийин ошону жергиликтүү тургундарга кабарлап барып сүйлөшүп, анан иш аракеттер болсун деген сураныш болуп атат. Ошондуктан катты да мен сизге жөнөтүп коем, Алмаз Акымжанович. Бир протоколдук өзүңүз тапшырма берип, тийиштүү бийлик органдарына анан карап берсеңиз деген сураныч. Рахмат. Рахмат. Акыркы сөз 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, социалдык тармактарда болгон кайрылууну расмийтиде жазылып тур, окуп коеюнчу. Мы, гидрологи, проводим мониторинг ледника Адыгене, ледниковых глав озер и процесса формирования реки Адыгене, одного из ключевых горных притоков реки Аларча. Эта система играет важную роль не только в обеспечении поливной водой, но и в формировании ресурса питьевой воды для города Бишкек и новостроек. На территории нашей страны функционируют всего 2 научные станции, которые занимаются исследованием ледников и высокогорных озер. Одна из них, это наша станция, построена при поддержке чешского правительства. Несмотря на ее важность для науки и практики, государственная поддержка отсутствует полностью. За все время мы не получили ни одного СОМа, ни оборудования, ни технического обслуживания, ни на приборы, ни на экипировку. Все расходы из собственных средств гляциологи сами покрывают. И почему мы обращаемся? Вандализм средь бела дня происходит. С каждым годом ситуация становится тяжелее. Наша станция регулярно подвергается вандализму. Люди, называющиеся туристами, взламывают замки, разрушают двери, воруют наши вещи. И в этом году разбили окна, унесли даже личные теплые вещи. Все, что там делается, мусор, мы за свой счет все это убираем, приводим в порядок. Самое интересное, что это единственная станция на Северном Тяньшане. Если она будет разрушена, мы же очень много говорим о ледниках. Пожалуйста, обратите на это внимание. Сураныч, урматтуу төрага, ушундай кайрылууларды мындай көңүл бурбаш, калтырбаш керек. Көңүл буруп, өкмөт реакция кылыш керек. Рахмат. 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 Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, өзүбүздүн бул ички маселе боюнча токтом долбоору бар, ошону күн тартибине киргизбеңизди суранам. Рахмат. Президенттин өкүлү Алмаз Акымжанович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бүгүнкү күн тартибине соттук эксперттик иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун күн тартибине киргизип коюңуздарды суранамын. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен бүгүнкү жыйындын күн тартибин толугу менен добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 59, каршы жок, бары 59, катталды 59. Урматтуу депутаттар, бир сиздерге кулак кагыш, мына биздин отурумдардын аягына 6 отурум бар, бүгүнкүдөн сырткары. Андан соң 2 айлык каникул, тактап айтканда 1 ай эмгек өргүү, 1 ай шайлоочулар менен жолугушуу. Андыктан, урматтуу депутаттар, айрыкча лидер фракциялар, депутаттык топтун башчылары, комитеттин төрагалары, сиздерге айтарым, бардык чет өлкөлүк иш сапарларды, ички сапарлардын барын токтотуңуздар. Эч кимге уруксат берилбейт, капа болбоңуздар. Керек болсо чакырган тараптан дагы төлөй турган иш сапарларга жөнөтпөйбүз. Себеп дегенде өтө маанилүү мыйзамдар бар, кворум болуш керек. Биздин негизги милдетибиз бул жерде мыйзамдарды кабыл алып иштөө. Андыктан чет өлкөлүк сапарларды жана ички сапарларды 15 күн токтото туруңуздар.
Бул сиздерден өтүнүч. Андан сырткары бир маселе, урматтуу аткаруу бийлиги айрыкча мына биздин ички иштер министри Улам Омоконовичке шаардын мэри, мен айтып коеюн Бишкек шаарынын мэрине, биздин шаардын тургундарынан абдан чоң тынчсыздануулар болуп атат. Бул кайсы маселе? Жана скутерлер менен мопеддер боюнча. Ушунчалык авариялык абалдарды жолдорду каттатып, адам өлүмүнө чейин барып атат. Бүт жаш балдар, өспүрүмдөр, 14, 15, 16 жаштагылар ушунун бардыгын иретке келтириш керек тез арада. Керек болсо үндөрүн жогорулатып, шаардыктардын түн уйкусун бузуп атышат. Анан кийин булар жол кыймылын абдан мындай орой бузуп атышат. Мына көптөгөн өлкөлөрдө булардын бардыгына катуу чаралар, катуу талаптар бар экен. Булар же атайын номер болбосо камераларга да түшпөйт экен. Булар право да албайт экен укук айдаганга. Андыктан буну иретке келтириш керек сөзсүз түрдө. Эмесе бул маселенин үстүндө шаардыктардын маселеси аябай көп болот. Айрыкча айдоочулардан чоң ушундай талаптар болуп атат. Биз байкабай калып атабыз, тияктан бияктан чыга калышат дейт. А уруп кеткен айдоочу күнөөлүү. Андыктан ушул маселени урматтуу Улан Омоконович өзүңүз колго алыңыз. Шаардын мэри дагы Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев мырзалар бул боюнча катуу иштеңиздер. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги маселелерди кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025 жылдын июнь айына карата ишинин календардык планын бекитүү жөнүндө биринчи маселе бул сиздердин алдыңыздарда турат, тааныштыңыздар деп ойлойм. Андыктан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 62, каршы жок, бары 62, катталды 63. Рахмат. Кийинки маселе, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025 жылдын 28 майындагы номер 3105-7 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасы министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасы конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын макулдашылган варианты. Баяндамачы депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович, мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири чакырылган Казаков Кубан Каленович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары. Урматтуу депутаттар, бир нерсеге көңүл буруп койсоңуздар, бул макулдашылган вариант, анын үчүн бул боюнча талкуусуз эле суроо жок эле биз кабыл алышыбыз керек. Ошондон сырткары иштин натыйжалуулугун арттыруу үчүн 3-чү окуудагы мыйзам долбоорлорунда талкуусуз кабыл алсак. Марлен Абдрахманович, сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага айткандай, бул чындап эле макулдашылган вариант. Ал жерде болгондо дагы техникалык гана катачылыктар кетип калганга байланыштуу биз аны азыр оңдоп, түзөп, анан бардыгыбыз кол коюп, сиздерге киргизип жатабыз. Жалпысынан сиздер кабыл алып берген мыйзам өз ирети менен кандай келсе, биринчи иретте ошол бойдон калды. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Комитеттин корутуусу барбы? Анда урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 62, каршы жок, бары 62, катталды 63. Рахмат, мыйзам долбоору жактырылды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025 жылдын 17 апрелиндеги номер 30-22-7 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын жер кодексинин макулдашылган варианты агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар Токтосунов Жакшылык Турдалиевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун биринчи орун басары. Сөз баяндамачыда. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, сунушталган жаңы редакциядагы жер кодексине Кыргыз Республикасынын президентинин 15 пункттан турган каршы пикири келип түшкөн. Бул боюнча Жогорку Кеңеш тарабынан макулдашуу тобу түзүлгөн. Ал топко Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, башкы прокуратурадан, тийиштүү кызыктар министрликтердин жана жер агенттигинин Бишкек шаардык мэриясынын өкүлдөрү кошулган.
Жалпысынан бұл кодекс бойынша мақұлдашу тобы 6 жиын өткөздү. Ал эми жанагы берилген каршы пикир боюнча негизинен токтолуп кетсек, 15 пункттан берилген бул маселелер жайыттардын жеке менчикке берилип кетүү маселеси, чет өлкөлүк юридикалык жак деген терминге юридикалык жактардын кирбей калышы, муниципалдык менчиктеги жерлерди берүү маселеси, чек арага чектеш жерлер чет өлкөлүк жактарга берилбейт деген маселе, айыл чарба жоготуулар үчүн түшкөн акча каражаттарын пайдалануу тартиби, эл аралык келишимдер менен жер тилкелери чет өлкөлүк жактарга өтүп кетиши мүмкүн деген кооптуу маселе. Ошондой эле жанагы жер тилкесин алып коюу маселесинде рыноктук баа деген маселеси. Андан сырткары туннелдер жана жер алдында курулмаларды куруу үчүн берилген жерлерди берүү маселеси, ошондой эле редакциялык маанидеги маселелер. Бул маселелердин баардыгы тең ушу жумуш топ менен талкууланып, азыр сиздердин алдыңыздарга макулдашылган вариантын киргизип жатабыз. Бул сунуштар макулдашуу тобунун баардык мүчөлөрү тарабынан колдоо тапты жана агрардык саясат боюнча комитетинде колдоо алынды. Урматтуу депутаттар, баяндалгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын жер кодексинин жана жаңы редакциядагы долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Рахмат, отура берсеңиз болот. Комитеттин корутундусун окуу үчүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Кенжебаев Аманкан Батырбековичке сөз берилет. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 17 апрелиндеги номер 30-22 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын жер кодексинин макулдашылган вариантын кабыл алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш токтому долбоору тууралуу маселени карап чыкты. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025 17 апрелиндеги номер 30-22 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын жер кодексин макулдашылган варианты кабыл алынсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин деген чечимди кабыл алды. Урматтуу депутаттар, колдоо бериңиздерди суралабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 61, каршы жок бар 61, катталды 63. Аталган мыйзам долбоору жактырылды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025 жылдын 17 апрелиндеги номер 30-27 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамдын макулдашылган варианты агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар Кадыров Азамат Кадырович, Бишкек шаарынын мэринин орун басары, Матов Баймурза Турдахунович, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун биринчи орун басары. Сөз баяндамачыда. Алло, саламатсыздарбы? Башкы прокуратура Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган жер кодекси жана жер кодекс колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамды Кыргыз Республикасынын президенти кол коюудан алдында карап чыгып, бир нече сунуштар берип, айрым ченемдер боюнча ой пикирлерин билдирген. Аталган жалпысынан айтып келгенде ар бир берени макулдашуу топтун ишмердигинин алкалыгында талкууланып, биргелешкен варианттар иштелип чыгып, сиздердин карооңуздарга сунушталууда. Рахмат, отура берсеңиздер болот. Комитеттин корутундусун окуу үчүн Аманкан Батырбеков сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025 жылдын 17 апрелиндеги номер 30-27 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын макулдашылган вариантын кабыл алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому долбоору тууралуу маселени карап чыккан
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2025 жылдын 17 апрелиндеги номер 30-23 токтоо менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын макулдашкан варианты кабыл алынсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин деген чечимди кабыл алган. Урматтуу депутаттар, колдоо берүүңүздөрү суранып кетебиз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 60, каршы жок, баары 60, катталды 64. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору жактырылды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачылар Приимов Улан Бердибаевич, аталган комитеттин төрагасы, Имангазиев Алмаз Кулубекович, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору жогоруда айтылгандай 3-чү окууда, буга чейин 1-чи жана 2-чи окууда кабыл алынган. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жоболорун 2021 жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясына, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына шайкеш келтирүү жана жаңы реалдуулуктарды жана өнүгүү тенденциясын эске алуу менен бул мыйзамды өнүктүрүүгө багытталган айрым жоболорун карап чыгуу каралып сунушталган. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат. Комитеттин корутуусун окусаңыз болот, дароо элес. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутуусу Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору 3-чү окууда жактырылсын жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине 3-чү окууда кабыл алууга сунушталсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 59, каршы жок, баары 59, катталды 64. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз. 2024 жылдын 5 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Венгриянын өкмөтүнүн ортосундагы аба каттамы жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет караган. Баяндамачылар Приимов Улан Бердибаевич, аталган комитеттин төрагасы, Төлөгөнов Канат Төлөгөнов, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары. Сөз Улан Бердибаевич, сизде. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда аба транспортунун өнүгүшү, шаарлар менен аймактардын ортосундагы байланышты камсыз кылуу, соода жүгүртүүнүн өсүшүнө, кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңейишине жана калктын активдүү мобилдүүлүгүнө көмөктөшүү аркылуу ар бир өлкөнүн прогрессине негиздүү ролду ойнойт. Кыргыз Республикасы менен Венгрия географиялык алыстыгын эске алуу менен түз аба каттамын бекитүү эки тараптуу саясий, экономикалык жана маданий өз ара аракеттүүнү чыңдоо үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Бул макулдашууну ратификациялоо үзгүлтүксүз каттамдарды, анын ичинде жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү жана почтаны ташууда укуктук негиздерди түзөт. Түз аба каттамынын ачылышы биздин өлкөлөрдүн ортосундагы бардык негизги тармактарды кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө өлгө болору чексиз. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар, анда аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Корутундусу ошолда, кол көтөрүңүздөр.
Makul 59, karşı yok, bari 59, kattалды 66. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Маматалиев, Сулайманов Элдар Нурланович Бекешев, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган, баяндамачылар Төлөнов Данияр Эрмекович аталган комитеттин төрагасы, депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири, чакырылгандар Райымкулова Асель Кадыржановна, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары, Ахматов Султан Маматович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Маматалиев, Сулайманов жана Бекешев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасын жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилүүдө. Мыйзам долбоорун 3-чү окууга даярдоодо мыйзам чыгаруу демилгеси укук субъектинин жазуу жүзүндө редакциялык мүнөздөгү сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн жок. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоп бериңиздерди суранам. Комитеттин кортусун дароо эле окуй бериңиз 3-чү окууда. Комитеттин кортусу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары Маматалиев, Сулайманов, Бекешев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат, урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коюп добуш бериңиздер. Макул 59, каршы жок, бары 59, катталды 66. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Ажибаев, Атажанов, Жакышев, Самаков, Ашимова, Марипов, Козуев, Маматалиев. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Султанбекова Чолпон Алыевна аталган комитеттин төрайымы. Чакырылгандар Исаков Эркин Бакбурович, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунан, Коңкубаева Үмүткан Ургазиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары, Иргебаев Эрмек Нуркалович, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик директорунун орун басары, Рыспаев Бакыт Келгенбаевич, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун директорунун орун басары. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда, андыктан Чолпон Алыевна сөз сизде. Комитеттин кортусун чогуу окусаңыз болот. Рахмат, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору 3-чү окууга кабыл алууга сунуштап атабыз. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына борбордук статус жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга кабыл алууга Жогорку Кеңешке сунуштайбыз. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 58, каршы жок, бары 58, катталды 66. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, кийинки маселени кароого өтөбүз. Ресурстары, экология жана регионалдык
өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар: Кенжебаев Аманкан Батырбекович, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы. Керималиев Жаныбек Калканович, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары. Чакырылгандар: Аманбаев Умутжан Маминович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары, Борбордук казынанын директору. Асылбаева Гүлшат Кадыровна, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Арыкбаева Бүбүжан Камчыбековна, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары. Мусабеков Базарбай Абдыкеримович, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаарлар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондунун төрагасы. Сөз баяндамачыга берилет. Рахмат, урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы Касым Алиев тарабынан эмгилегенген Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууда сунушталат. Мыйзам долбоорун карап атканда биздин эки депутаттан кагаз түрүндө сунуш келип түштү. Бул депутат Ербаев жана Ормоновдон эки сунуш тең эске алынды. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун экинчи учурда колдоо берүүңүздү суранабыз. Суроо Кожоголова Гүл Ахматкуловна берилет. Рахман Жылдыз Сисимбековна, у меня такой вопрос. Вы внесли изменения, очень много новой терминологии появилось. Вы скажите, пожалуйста, вот сейчас вот действующим у нас написано, да, что такое продовольственная безопасность. Вообще это очень важный стратегический закон, уважаемые коллеги. Прошу обратить внимание, потише, пожалуйста. Вы установили, значит, заменили слово «минимальные нормы потребления продуктов питания» на физиологические нормы. Физиологические нормы кто определяет? Саламатсыздарбы? Физиологические нормы определяет Министерство здравоохранения. А как они определили? Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас по действующему, как мы должны, вот вы предлагаете, какая у меня, например, какая у вас физиологическая норма? Какие критерии физиологической нормы вообще? Гуля Ахматкуловна, физиологические нормы определяются наукой, в зависимости от роста, от состояния организма, от возраста, от работы, тяжесть работы тоже учитывается, состояние самого организма, если беременная, это тоже учитывается, и место проживания. В зависимости от этого, от этих критерий, у нас разрабатывать это на сегодня, раз нет отдельного института, это Кыргызская государственная медицинская академия. С ней эта рабочая группа работала. На сегодня мы имеем физиологические нормы, утвержденные в 2023 году, новые. Не, ну с чего вы взяли, что физиологическая норма должна быть здесь прописана? Вы знаете, вопрос продовольственной безопасности. Вот наступает чрезвычайная ситуация. Как, кто будет там, что будет? Врач, вначале надо пойти к врачу, брать справку, какая у тебя норма потребления в случае ЧС. О чем вообще вы говорите? Когда вы меняете закон, вы хотя бы элементарные вещи учитываете или нет? Вы представьтесь, пожалуйста. Бибиджан Аркбаева, заместитель министра здравоохранения. На мой взгляд, Гуля Ахматкуловна, это было правильно, потому что чем норма, которая существующая, минимальная, она как бы усредненная норма, а здесь как бы с учетом всех вот этих критерий, которые было озвучено, норма есть. На сегодня многие службы обращаются отдельно разработать для военнообязанных. Мы отдельно сделали, учитывая их вот эти ночные дежурства, круглосуточную работу и работу в ЧС-ситуациях, у них другая норма. А если усредненной норме работать, тогда мы не могли бы разработать отдельно для вот отдельных категорий норму. Потому что там усредненные не учитывается ничего, просто одна норма стоит.
Вы меня извините, конечно, вы скажите, как это будет применяться норма при ЧС? Что, значит, семья должна пойти к врачу, взять справку, вес, рост и все остальное. Кто будет вычислять это все? Это же индивидуальный подход. Вы же понимаете, что такое физиологическая норма? Минимальная норма, это понятно, это общая норма. А физиологическая, это индивидуально под каждой личность. Когда вы разрабатываете закон, вы о чем вообще понимаете? Значение же, вы же не рассчитываете персонально на одного лица. Потом, почему вы убрали слово «социально уязвимые слои населения»? Значит, именно пункт 2 обеспечение продовольственной безопасности. Вы убрали и написали уровень физиологических норм потребления. Где эти нормы? Есть приложение к этому закону? Гүл Ахматкуловна, бұл жерде сіз бұл керекті минималды ченемдер дегенде эле физиологиялық ченемдерге керектөөнү физиологиялык ченемдерине деп атабыз. Мына 111 токтом бар бұл жердечи 2010 жылы. Бұл жакта физиологический нормалардын баары жазылган. ЧС учурунда сен мынча килограмм экен, сага мынча керектелет деп айтылбайт. Бұл жерде бүт баары жазылган, ошонун негизинде болуп атат. Просто бұл жерде понятийный частка өзгөртүп киргизилип атат бұл жерде. Ну, в понятийном вы же написали, вот сейчас замминистр здравоохранения говорит, это индивидуальное будет. Жоқ, индивидуально болбойт. Бұл жерде бұл туура айтып атат Бүйжан Камчыбековна дагы. Керектүү минималдуу ченемдер бұл жерде бар 111 токтомдо. Ошону эле физиологиялык нормалар ченемдер деп биз алмаштырып атабыз. Болду, ошол эле. Өзгөрүү болгон жок бұл жерде. Как это өзгөрүү болгон жок? Это основное. Процесс, дальше вы пишете, закрепленный генотип человека. Генотип человека кто определяет? Это в законе о продовольственной безопасности. Генотип человека вы пишете. О чем вообще вы пишете? Такие слова. Адекватное безопасное питание. Адекватное безопасное питание. Бұл эмне деген сөз айткылачы? Адекватное безопасное питание. Это какие нормы вообще? Я не могу понять вот авторов законопроекта. Гуляк Маткуловна, адекватно это то же самое, о котором мы всю жизнь говорили, нужен для человека рациональное питание. То есть, учитывая потребность и расходы, в килокалориях, вот это все учитывается. Гүл Ахматкуловна, бердиңиз дейм, 3 мүнөт сүйлөгөндөн болду дейм ошону. Жо бүтү да убактыңыз эми же. Сизден башка дагы маселелер толтура. Гүл Ахматкуловна, суроо комитеттин корутуусун окуу үчүн Суроо жок, комитеттин корутуусун окуу үчүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Кенжебаев Аманкан Батырбековичке сөз берилет. Рахмат, урматтуу төрайым. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу 2025 жылдын 2-июнда корутунду кабыл алынган. Аталган мыйзам долбоору 2-чи окууда жактырылсын жана мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Мыйзам долбоору 2-чи окууда добушка коюлат. Добуш бериңиздер. Каршы. Каршы экөө.
макул 58, каршы 2, баары 60, катталды 70. Мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору Кыргыз Республикасындагы тамак аш продукциясынын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Маматалиев, Кокулов, Алиев, Сыдыгалиев, Райымбачаева, Абдибаева, Маткеримов, Тентишев, Тулебаев, Исатбек кызы, Лурова, Маджитова, Мамытов, Сыдыков, Мурадил Жанышбекович, Токтошев, Козуев, Темирбаева, Атаджанов, Жакышев, Алтынбеков, Икрамов. Агрардык саясат, суу ресурстары жана экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет каралган. Баяндамачылар Кенжебаев Аманкан Батырбекович, аталган комитеттин төрагасы. Депутаттар Маматалиев Марлен Абдрахманович, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар Аманбаев Умутжан Моминович, Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары, Борбордук казынанын директору. Ахматов Султан Маматович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Арыкбаева Бүбүжан Камчыбековна, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары. Керималиев Жаныбек Калканович, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары. Мусабеков Базарбай Абдыкеримович, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондунун төрагасы. Сөз баяндамачыга берилет. Рахмат, урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга 2025 жылдын 2-июнда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүүчү комитет тарабынан кабыл алынган Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары Маматалиев, Кокулов, Алиев, Сыдыгалиев, Райымбачаева, Абдибаева, Маткеримов, Тентишев, Тулебаев, Исатбек кызы Аида, Лурова, Мажитова, Мамытов, Сыдыков, Атажанов, Жакышев, Козуев, Алтынбеков, Токтошев, Темирбаева, Икрамов тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасында тамак аш продукциясын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору экинчи окууга сунушталат. Аталган мыйзам долбоорду экинчи учурда колдоо бергизүүрдү сурап кетебиз. Мыйзам долбоорун карап атканда кагаз түрүндө депутат Маматалиевден гана сунуш келип түшкөн, ал эске алынды. Мыйзам боюнча суроолор барбы? Суроо берүү үчүн сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнага берилет. Рахмат. Урматтуу жетекчилер, эми бүгүнкү күндө өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытында өкмөт тарабынан кандай иш-чаралар болуп жатат, айтып берсеңиздер. Баардыгы кымбаттап атат. Анан айырылуу катмарлар бар. Азык түлүк коопсуздукка ошол биздин айырылуу катмарларга камсыз кылуу үчүн мындан ары да кымбаттаса кандай иш-чараларды кыласыңар деген суроо. Бул биринчи суроом да. Бул да азык түлүк коопсуздугу, билесиздер. Эльвира Жыргалбековна, бул жерде айыл чарба министрлиги тарабынан айыл чарба министрлигинин функционалы бул азык түлүк коопсуздугу. Алар боюнча жерлерде биз баардык ушул баалар жогорулап кетпеш үчүн ошол атайын тиги өсүмдүктөрдүн баардыгын өзүнчө структураларын түзүп, ошол структуранын негизинде кабыл алып, ошол азык түлүк коопсуздугуна биз алдын ала карап турабыз. Ошондуктан мындай азык түлүк коопсуздук кыйынчылыктар болбойт деген ойдомун. Мындан ары азык түлүк коопсуздугу боюнча жанакы баалар боюнча көзөмөлгө алабыз деп атасыздар, Бул жерде айыл чарба министрлиги өндүрүштү караш керек. Баалардын баардыгын антимонополный министерство экономика тарабынан биз да мониторинг жасап, ошол өндүрүштө болуп жаткан маселелерди кантип чечип атасыздар анда? Климаттык өзгөрүүлөр болуп атат, билесиздер. Доллар ары бери кыймылдап атат. Бул өндүрүшкө мындай таасир этип атат да, сөзсүз түрдө. Кампаларыбыз да баардыгы камсыз. На случай засухи запастарыбыз бар деген суроолор болуп атат мындан ары. Сиз туура айтып атасыз, Эльвира Жыргалбековна. Акыркы жылдары
күндүн жылышы менен климаттык өзгөрүүлөр көбөйүп атат. Ошондуктан Айыл чарба министрлиги тарабынан ошол жанагы жамгырлатып сугаруу, тамчылатып сугарууга өтүү боюнча биздин ошо атайын стратегиялык пландарыбыз бар. Биздин ошо суу кызматы тарабынан ошол көптөгөн жерлерде ошол тамчылатып сугарууну, жамгырлатып сугарууну киргизип атабыз. Аны менен бирге ошол жерлердеги региондорго биз өзүбүздөн ошол заявкалардын негизинде азык түлүк коопсуздугуна карата өсүмдүк өстүрүү боюнча дагы атайын структураларды беребиз. Жана доллардын көтөрүлүп кетиши боюнча же болбосо тиги азык түлүктүн жогорулап кетиши боюнча бул эме базарды биз ошо базарды контроль этип туруп атабыз. Антимонополия менен биргеликте. Шылып көзөмөлгө алыңыздар деп суранат элем. Бүбүжан айымга кайрылат элем да. Өкмөттүн стратегиясына тамактанууга байланышкан оорулар бул эми азыркы бүгүнкү 21-кылымдын жаштардын арасында да оорулар, семирүү, диабет, боор ооруларынын деңгээлин азайтуу боюнча бизде өзүнчө план барбы? Саламаттык сактоо министрлиги ушул бар болсо айтып коесуздарбы? Жана туура тамактануу мамлекеттик саламаттык сактоо саясатынын бир бөлүгү болуп, анан ушул кандай иш-чаралар аткарылып атат? Негизи болуп атабы, колдон келип атабы? Анан азык түлүктүн курамындагы шекер, трансмай, кошумчалардын көлөмүнө көзөмөл жүргүзүү жана анык белгиленген бул маркировкасы боюнча системалуу түрдө иштер жүрүп атабы? Ошо биринчи жанакы диабет жаштардын арасында, балдардын арасында да, өспүрүмдөрдүн арасында болгон семирүү маселеси болуп атат. Диабет оорусу, боор оорусу маселеси аябай чоң маселе болуп атат. Ушул боюнча иш-чаралар жасалып атабы? Ооба. Колдон эмнебиз келип атат, эмне келбей жатат? Мүмкүн парламенттен жардам керекпи деген суроом да. Эльвира Жыргалбековна аябай туура маселе. Биз 23-жылы жанагы эл аралык уюмдар менен микрофон жакыныраак алып алсаңыз биякта. Урматтуу коллегалар, кичине акылыныраак болосуздар, болбой атат. Туура маселе. Ушул азык түлүк коопсуздугу боюнча өзүнүн оорулары бар, индикаторлор деп коебуз. Сиз айтып кеттиңиз, бир экөөсүн бул бойдун өсүшүнүн кечеңдеши, өтө арыктуу, же семирип кетиши, жетишсиздик салмак, жана анемия оорусу, фалаттардын жетишсиздигинде да азыр көп оорулар кездешип баштады. Ошолор бар, ушул продовольственный безопасностьтун өзүнчө бир индикатор болуп саналат да. Ошол оорулардын билиш үчүн биз ВОЗ менен башка эл аралык уюмдар менен изилдөө жасаганбыз. Анан биз айткандай эле көп ушул оорунун деңгээли аныкталды. Эң биринчи жаман көрсөткүч бул боюнда бар биздин аялдардын 49% анемия болуп чыккан. Бул эң жаман көрсөткүч бүгүнкү күндө. Ал эң бирден бир жанагы ундун байытылышы менен байланышкан. Билесиздер, 2009-жылы ушул биздин мыйзам кабыл алынган ундун нандын унунун байытылышы жөнүндө. Тилекке каршы жанагы биз Евросоюзга киргенде ошол биздин мыйзамыбыз кичине иштебей калды да, анын ичинде бар бизге ушул территорияда байытылган ун гана сатылыш керек деген. Ошол жагы кичине иштебей турат, бирок жана социальный объектилер байытылган унду сатып алыш керек дегенде жакшы эле контролдоп атабыз, мониторинг жүрүп атат. Ал жакта жана тендерге да биздин жерде өзүбүздүн врачтарды коштуртуп койгонбуз, ошолор карап, ошол аркылуу өткүзүп атат. Бирок рынокто сатылып аткандар чын деле байытылбаган унду бизге бүгүн запрет кое албай атабыз. 2 жыл мурда биз ушу министрлик ушу техникалык регламенттин өзүнө сунуш киргизгенбиз өзгөртүү боюнча. Бирок 5 өлкөнүн ичинен бир өлкө каршы чыкты. Бул деген барьер болуп калат депчи. Это Россиянын Минсельхозу против туруп, ошон үчүн билесиздер, 5 өлкөнүн бирөө эле против чыкса, мындай мыйзам кабыл албай калат да. Бирок биз ошол вопросту эл аралык уюмдар менен биргеликте түшүнүктүү иштерин жасап бергиле, круглый столдору жасап бергиле. Бул деген биз Кыргызстанга гана деп. Бирок Казакстанда азыр кошулуп атат, биз дагы ошол мыйзамга кошулалы деп. Ошол законопроекттин үстүндө иштеп атабыз. Ошол ооруларды алдын ала алуу маселесин сиз туура айтып атасыздар, алдын ала алуу маселесин иш-чараларды ишке ашырсак, кийин каражат жагынан да бизге жеңилирээк болот. Системдүү маселени карап атканда ошол жагынан да бизге жеңилирээк болмок деп мен ошондуктан бул суроолорду берип атам да. Алмаз Акунжанович, мен ойлойм, өкмөт тиешелүү иш-чараларды аткарат, маселелер көп болуп атат, бирок мыйзамды туурап келип атасыздар, колдойм. Рахмат.
Суроо берүү үчүн сөз Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Рахмат. Айтсаңыздар, бізде қайсы орган, мына санэпиднадзор турабы, ошол тамак аш коопсуздук менен иштейт, карайт, көзөмөлдөйт. Тура элеби? Ооба, туура. Именно ушул тамак аш коопсуздук тармагын караган канча адистер бизде бар? Кыргызстанда, анан Бишкекте, Ошто, Чүйдө ушундай айтсаңыздарчы. Жооптуу кишилер канча? Саламатсыздарбы, Дасан Алабаевич, мен жооп берип коеюн. Ооба. Санэпид көзөмөлдөө департаментинин жетекчиси Жороев Абдыкадыр Абдалиевич. Бизде бүгүнкү күндө тамак аш маселеси боюнча, штат боюнча 47 врач катталган. 47. 47, бирок физический лицо 26. 26-нын 14-ü Бишкек шаарында, а 50 район шаарларга болгон 2 эле врач иштейт бүгүнкү күндө. Врачтар жок, жетишпей атат. Бул өтө аз да. Өтө аз, бул маселе боюнча бүгүнкү күндө биз иштеп атабыз, бирок врачтар айлык азды бүгүнкү күндө эгөнөргө барбай атат. Айлыктары канча? Айлыктар ортомчо. Айлыктар көйгөндөн кийин категориясы бар. Врачтардыкы 27 000. 27 категориясы жок врачтардыкы 16 800 сом. Бул дагы аз. Урматтуу депутаттар, көңүл бурсаңыздар. Тамак аш коопсуздугу бул өтө маанилүү маселе да. 26 эле бизде ушундай сан врач иштейт экен. Ар бир базарды, ар бир ушул дүкөндү, кафе, столовую көзөмөлдөө үчүн 26 эле киши иштейт экен. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, бул маселени керек болсо өкмөттүн отурумда каралыш керек. Мына биз алардан сурап атабыз, керек болсо сөгүштү берип атабыз, урушабыз аларды, эмнеге карабайсыңар? Бизде көзөмөлдөөчү адамдар өтө аз турбайбы? Өтө аз. Айлыгы аз. Ошол жактан сөзсүз менимче өкмөттүн отурумда каралыш керек. Анан сизге бир сунушту берейин. Раз бизде ушундай аз болсо, адистер, силер хотя бы жарандарга уруксатты бергилечи, атайын мобилдик тиркемени иштетип, алар дагы силерге маалыматты берсин. Мисалы арбуздар нитрат менен сатса, же бир жерде мисалы зыян товарлар сатылса, же мисалы бир жерде отравление болуп калса, силерге маалымат ошо мобилдик тиркеме аркылуу бергенге ушундай кылгылачы. Менимче силерге дагы жардам болот да. Бизде мына канча маркированный эмес ошол тамак аш сатылат. Турабы? Нет, это больше пищевая продукция. Кийинки сөз. Жок, мен бүтүргөн жок, мен сунушту берип атам. Угайым деп атам, ошого кандай карайт экен. Сколько у меня? Угулдубу силерге? Дастан Далабаевич, туура сунуш берип атасыз, ошонун үстүндө иштеп көрөлү. Аны ишке алып бара алабызбы, алып барбайбызбы? Бүгүнкү айтылып аткан жана Жок, тем более бизде тура, бизде тем более санариптештирүү болуп атпайбы? Давайте жарандарга дагы көзөмөлдөө функцияны берели. Алар силерге дагы маалыматты берсин. Эми 26 адис өтө аз, өзүңүз эле билип атасыз да эми. Өтө аз. Ошон үчүн жарандар өзүнүн мындай укуктарды карабаса болбой калды. Ал эми мыйзам чегинде чечилиш керек, ошон үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизиш үчүн сиз менен чогуу иштейли анда. Жок, ошон үчүн блогерлер мына мамлекеттик алсыздыгын көрүп эле ошон үчүн популярдуу болуп атпайбы? Ар бир кафеге тийишип. Кийинки сөз Токтошев Эмиль Токтахуновичке берилет. Рахмат. Бул биздин мамлекеттин улуттун саламаттыгы боюнча өтө кооптуу мыйзамды азыр карап атабыз. Мен коллегама жогоруда айткан Бекешевке толугу менен кошулам. Бизде азыр Кыргызстанда эмне көп? Оору көп. Бизде аллергия оорусу, рак оорусу, боор оорусу, ушунун оорунун бардыгы сапасыз тамак аштын сапасыз продуктунун Кыргызстанда өтө көптүн негизинен. Мамлекеттик
толық қанду текшерген ал жетпей атат. Текшере албайт дагы. Лаборатория жоқ, тура келбейт. Азыр мына нитрат жарышқан жемештердің составында консерванттар толтыра, импортты текшерген киши жоқ. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мына коллегамды колдойт элем, Алмаз Акунжанович, сиз да өкмөткө жетишип бил ушул органды биз күчтөнүп бербесек, бул мыйзамда иштебейт, оорулар көбөйгөн, биз өзүбүздү уулантып, өзүбүздүн улутубуздун саламаттыгына өзүбүз жол ачып атабыз. Ошондуктан сөз түрдө лабораторияларды такташ керек, штатты көбөйтүш керек, айлын көбөйтүп келип катуу көзөмөл алыш керек. Мен мыйзамды колдойм, бирок мындан сырткары да ушул сунуштарды кабыл алыңыздар. Биз депутаттар колдоп беребиз. Бул абдан азыркы мезгилдин талабы керек. Жооп бере коюңуздар. Рахмат. Рахмат. Суроо жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн аталган комитеттин төрагасы Кенжебаев Аманкан Батырбековичке сөз берилет. Рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Маматалиев, Кокулов, Алиев, Сыдыгалиев, Раим Бачаева, Абдибаева, Маткеримов, Тентишев, Түлөбаев, Исатбек кызы Аида, Лурова, Мажитова, Мамытов, Сыдыков, Атажанов, Жакышев, Козуев, Алтынбеков, Токтошев, Темирбаева, Икрамов тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасы тамак аш продукциясынын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору экинчи окууда жактырылсын жана мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзамды колдоп берүүңүздөрдү суранып кетебиз. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору экинчи окууда добушка коюлат, добуш бериңиздер. Макул 60, каршы жок, баары 60, катталды 72. Мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи Министрлер кабинетинин төрагасы укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар Омурзаков Сүйүнбек Абдулдаевич, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Абдиев Нурбек Такабаевич, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Сыдыков Орозбек Кадырбекович, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары, чакырылгандар Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Тагаев Марат Толомушевич, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору маалымат коопсуздугун жана жарандардын объективдүү анык маалыматтарды алуу укугун камсыз кылуу максатына даярдалган. Мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин 2025 жылдын 10 апрелиндеги токтоо менен биринчи окууда кабыл алынды. Биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам долбооруна депутаттар Эрбаевден, Абакировдон, Бекешев, Атамбаевден жазуу жүзүндө келип түшкөн сунуштардын басымдуу бөлүгү эске алынып, мыйзам долбооруна тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу толук маалымат комитеттин корутундусунда көрсөтүлгөн. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп бериңиздерди сунуштайбыз. Демилгечилер катышууда, кимде кандай суроо болсо, суроого жооп берүүгө даяр. Суроо берүү үчүн сөз Сурабалдиева Эльвира Жалалбековна берилет. Рахмат. Мыйзамды колдойм. Мен урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылат элем. Сураныч, бизде ушул жакында болуп кеткен Карагулжалык келинибизди мыкаачылык менен өлтүргөн окуя боюнча
сот өкүмдөрүнө мындай иш сотко чейин жеткенде сотубуз ушундай отурумдар ачык өтүш керек деп ойлойм да. Анан мырзаларыбызга кайрылып кетет элем. Өзгөчө сот тармактордо отурган жергиликтүү кеңештин депутаттарына, активдүү блогерлерге сураныч. Эми бирөөнүн өлүмү бул деген эч кандай дискуссия орун албаш керек да. Каза болгон кызга баарыбыздын боорубуз ооруп атат. Мен ойлойм, укук органдары иштеп, бул ишти аягына чейин чыгарып, жанакы баарыбыз билип атабыз ким жасаганын. Бир эле талкууга алынып, орто жолдон аялдарыбыз өзү күнөөлүү, анан тияка барбаш керек, бияка барбаш керек деп, биз эми 17-кылымда жашаган жокпуз да. Ошондой сөздөн алыс бололу. Жаш өсүп аткан кыздарыбыз бунун баарын соц тармактарда окуп жатат. Мага абдан көп петициялап кыздар, аял келиндерибиз кайрылып атат. Ушул сот отуруму ачык өтсүн. Мыкаачылык менен өлтүргөн, биздин аялдарын сабап жүргөн, коркутуп, үркүтүп жүргөн мырзаларыбызга, күйөөлөргө сабак болсун деп аябай кайрылып атышат. Анан укук коргоо органдарга, кечиресиздер, мен биякта отурам. Сураныч, жанакы соц тармактарда жаман сөздөрдү айткан мырзаларыбызга да бир укук коргоо органдары жеткирип койгулачы. Мечитте иштеп жүргөн адамдарга да суранат элем да. Өлүм деген бул аябай туура эмес нерселер болуп жатса, ар кандай чакырыктарга албаңыз, эмоцияларга алдырбаңыздар. Ар бир аялдын жүрөгүнө, айымдардын, кыздарыбыздын болочок өсүп жаткан кыз келиндерибизге жаман тийип атат. Анан ушул ишти ачык өтсүн. Сот отурумдары ачык өтсүн деп мен жогорку соттун жетекчилигине да кайрылам да. Рахмат. Мыйзамды колдойм. Рахмат. Дастан Далбаевич, сөз сизде. Мен суроону бербейм. Мен өзүмдү позиция ошол мыйзам долбоору боюнча айта кетсем, мен өзүм каршымын. Себеби бизде механизмдер башка түрлөр бар эле. Атайын ошол жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам бар. Керек болсо ушундай эле жарандык кодекс бар. Ошол аркылуу сотко берсе болот. Ал эми биз азыр айыппулга еще жоопкерчиликке тартсак, менимче бул ашыкча болуп калат да. Ошон үчүн мен каршымын, урматтуу депутаттар. Стенограмма үчүн айттым, мага жооп керек жок, жооп бербегиле мага. Башка суроо жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн Комитеттин корутундусун окуу үчүн укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Омурзаков Сүйүнбек Абдылдаевичке берилет. Рахмат. Комитеттин корутундусу министрлер кабинети тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоор жактырылсын жана келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен экинчи окууда кабыл алып жогорку кеңешке сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо берүүгүзү суранабыз. Сөз Исхак Абсаматовичте. Урматтуу Жылдыз айым, анча-мынча жыйналып барганда залды карап турсаңыз, байкабай калган окшойсуз. Урматтуу кесиптештер, бул мыйзам кереги жок, ачыктык. Ансыздыры толгон токой чаралар колдонсо болот. Анан сайтты мен кечээ бир комитетте караганда мен сурагам. Силер сайттарды, интернетти жаба аласыңар дегенде, милиция кызматкерлер жана Минцифрага айтып атат. Минцифра анын колунан келбейт да. Ошондон биз эгер кабыл алсак, иштей турган мыйзам кабыл алыш керек да. Бул мыйзам иштебейт. Бул айрыкча соцсетте анча-мынча активный сүйлөгөн кишилерге чара колдонууга мүмкүнчүлүк берет да. Ансыз сөз эркиндиги сакталбайт. Мен каршы добуш берем, сиздерди каршы добуш бергенге чакырам. Рахмат. Мыйзам долбоору экинчи окууда добушка коюлат. Добуш бериңиздер. Макул 58, каршы 2, баары 60, катталды 72. Мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору
Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачы Шабданбеков Тимур Маратович, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекетинин комитетинин төрагасынын орун басары. Чакырылгандар: Исаков Эркин Бакбурович, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппарат жетекчисинин орун басары. Жупуева Айдана Садыковна, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары. Коңкубаева Үмүткан Ургазиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары. Темиров Канат Абайылдаевич, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын башкармасынын мүчөсү. Раматалиев Азамат Абдыкадырович, Кыргыз Республикасынын башкы эсептөө палатасынын аудитору. Сөз баяндамачыга берилет. Сөз sizde. Саламатсыздарбы? Урматтуу депутаттар, урматтуу Нурланбек Тургунбек-уулу. 2025 жылдын 21 январында күчүнө кирген коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен соттуулугу жоюлгандыгына же алып салынгандыгына карабастан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыкчылыгына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарды жасагандыгы үчүн соттуулугу бар. Ага карата аталган кылмыштар боюнча кылмыш иши реабилитацияланмаган негиздер боюнча кыскартылган жарандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматчы боло алба деген прогрессивдүү өзгөртүүлөрдү киргизилген. Ал эми сунушталып жаткан конституциялык мыйзам долбоорунун максаты жогорку мамлекеттик кызматчылардын кымтыксыз беделин калыптандыруу. Ошону менен бирге жарандардын мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимин жогорулатуу болуп саналат. Мыйзам долбоору менен соттуулугу бар, анын ичинде алынган же жоюлган аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча токтотулган адамдарга. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкер катары каттоодон жана шайлоодон баш тартуу, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына каттоодон жана шайлоодон баш тартуу, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин мүчөсү катары жана аткаруу бийлигинин башка органынын жетекчилик кызмат ордун ээлегөө тыюу салуу, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсүнүн кызмат ордун ээлегөө тыюу салуу, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын төрагасынын орун басарларынын жана башкармасынын мүчөлөрүнүн кызмат орундан ээлегөө тыюу салуу, Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын аудиторунун кызмат орундарын ээлегөө тыюу салуу боюнча ченемдерди тийиштүү мыйзамдарга киргизүү сунушталууда. Анткени бул жогорку мамлекеттик кызмат орундар өзгөчө ишенимди талап кылат. Ал эми биздин жарандар жалпы эл мамлекеттик убагында чара болуп саналат.
жойылған же алып салынған соттулугу болушу жарандын эркин жашоосуна тоскоол болбогонго тийиш. Бирок жогорку мамлекеттик кызмат орундарына дайындоо, шайлоо маселесин чечүүдө коом менен мамлекеттин кызыкчылыгы башкы орунда турат. Жогоруда айтылгандын негизинде сунушталып жаткан конституциялык мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрү суранабыз. Суроолор. Суроо Кыдыкбаевга берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Менде мындай суроо болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, биз өткөнкү бийликтер боюнча көптөгөн мындай коррупционный схемалар, көптөгөн мыйзамсыздыктар, сот адилетсиздиктери көптөгөн орногон учурлар көп катталганда, анан бүгүнкү күндө жанагындай жол кырсыгынан, же болбосо ар кандай бир кырсык менен соттолуп чыккандар эртең биздин жогорку кеңешке, же болбосо жогорку бийлик орундарга келе албай калат деген бир пункттар бар экен. Бул боюнча кандай болот? Урматтуу депутаттар, кандидат боюнча иш козголуп, жоопко тартылып, анан соттун чечими чыкса, күнөөлүү деп. Бул уже кандидат катары каралбайт. А если соттон иш кыскартылса, по реабилитирующим основаниям, анда карала берет да. Баягы тергөө убагында же соттон по не реабилитирующим основаниям иш кыскартылып же соттон кыскартылса, анда уже кандидат катары каралбайт да. Жок. Штрафтар менен соттун чечимдери чыгып калган болсо. Штрафтар менен деле болсо, если мына күнөөлүүсү бар, бирок кыскартылып калса, штраф менен делечи, кыскартылбай штраф болсо, по не реабилитирующим болот да, алчы, не реабилитирующим. То есть күнөөсү бар да. Ал не реабилитирующий статьяларга кайсы статьялар кирет? Не реабилитирующий, не реабилитирующий УПКда 27 статья бар, бардыгы мына 19 пункт, 14 пункт да. Реабилитирующий болсо мына 4 пункттан 4 пункт, 9 пункт, а не реабилитирующий основания болсо бул 5 пункт да. УПКда 27-си беренеси. Менде мындай суроо болуп атат да, мен мындай сунуш айтат элем да, биз өткөнкү бийликте сот адилетсиздиктерин көп көргөнбүз. И коррупционный схемалар көп болгон деп атабыз. Ал жакта адилетсиз чечимдер менен көптөгөн адамдар судимасттарды алып калган. Бирок бүгүн сиздер макул ушундай мыйзамды алып келип атасыңар, бирок биз бир убакыт бербейлиби анда? Ошол убагындагылардын баарын тең кайра соттошсун, кайра сот адилеттүүлүгүн бүгүн орнотолу, анан ушул мыйзамды алып келели да. А эмне үчүн бул мыйзамды азыр мындай шашылыш алып келип жатасыздар? Сунуштар болсо бериңиз, карап чыгалык. Экинчи окууда сунуштарды беребиз. Урматтуу депутаттар, бул боюнча жакшы маани берип коюш керек. Рахмат. Сөз Исхак Абсаматович Масалиевке берилет. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, биз жанагы законду тил боюнча мыйзамдар кабыл алайык да. Сизге орусча суроо берсем болобу? Болот. Түшүнөсүзбү орусча? Ооба. Расмий тилде. Суроо мындай. Запрет на занятие тех или иных должностей в связи с тем, что имеется судимость, даже погашенная, и второй кандай? Снятая деп турасыңар, туурабы? Кайсы кылмыштар боюнча градация барбы, жокпу? Мисалы үчүн автоавария менен болгон кандай болот? Машина менен кетип баратып, бирөөнү коюп кетип, бул атайын кылмыш эмес да? Вы имеете в виду совершенное преступление по неосторожности, да, когда совершается, да? Да. Ну, если преступление совершается по неосторожности, если есть решение суда, что кандидат, скажем так, привлечен, и есть решение суда, что он виновен, это получается не реабилитирующее основание. То есть он не рассматривается в качестве кандидата. Даже примирение сторон это тоже не реабилитирующее основание, правильно? Ну, здесь должно быть решение суда, Нет, либо слушайте, он должен быть, если меня оправдан. Вы меня слышите? Да, слушаю. Я простой вопрос задал. Примирение сторон это тоже не реабилитирующее основание, правильно? Не реабилитирующее, да.
Неме автоавария бұл өзгөчө кылмыш да, бұл кылмыштын түрү, ар бир кылмыштын өзүнүн белгиси бар да. Атайын ойлонгон аракет деген бар. Автоавария бұл кокустук деген сөз. Случайность. У него не было умысла. И вы сейчас в одну гребенку всем запрещаете. Это первое. Второе. То есть маленький механизм вы закладываете. Уголовные дела, прекращенные по нереабилитирующим основаниям. Срок давности – нереабилитирующие основания. Примирение сторон – нереабилитирующие основания. Правильно? Да, здесь... То есть вы не просто судебное решение пишете, вы даже уголовные дела вписываете сюда. Поэтому я думаю, здесь вы очень неудачно ведете. Уголовные дела не могут быть предметом для того, чтобы запрещать. Вот у нас люди с уголовными делами сейчас руководят государством. Отменили, реабилитировали. А сколько молодых людей сейчас сидят, которые по чему-то наговору возбуждены уголовные дела. Завтра за примирением сторон или срока давности, или еще каким-то прекратят. Это не реабилитирующий будет. И мы им дорогу закрываем везде. Я думаю, это очень неудачно у вас попытка. Может, формировку поменять надо. Именно только судимость должна остаться. Уголовные дела уберите везде. А вы везде в тексте написали уголовные дела, прекращенные так-то, так-то. Это неправильно. Я предлагаю судебные решения, судебные приговоры, погашение это можно делать. Но ни в коем случае уголовные дела не должны рассматриваться. Я очень прошу вас внимательно обратиться. Здесь очень серьезная проблема. Ким бар адистерден, ким айтылат? Исқақов журсат болса, ККМдан Улуттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінен құқықтық қамсыздық қызметінің басшысы Самедин ұлы. Исқақов Самат, сіздің сұрағыңызға мындай жауап беретіндікте, біздің мыйзамымыздың концепциясы бағытталғаны бұл ең жоғарғы мемлекеттік билік адамдарына қойған талаптар шындай жоғарғы болуш керек деп атабыз да, таптаза болуш керек. Беделінде бір дағы питне болуш керек. Безупречная репутация деп қойғызға орысша. Ошондай адамдар келіш керек деп атабыз да, анан барлық жағынан чектеп қойып атасыңар деген тура емес. Бұл адамдар ең жоғарғы биліктегі должностарға ғана келе алады. Кешіріп қойшы, жолдас полковник. Мен антып айтқан жоқпын бардығын деп. Мен бір ғана нәрсе, қылмыс іш дегенде ішіне етет болсаңар, қылмыс іш башқа деген нәрсе. Соттың шешімі башқа. Азыр баратам ошоға. Прекращение по нереабилитирующему основанию. Неге біз киргиздик? Бұл основание нереабилитирующее деген адам қылмышты жасады, бирок өзүн күнөөсүн мойнуна алды, анан ошол основанияны кыскартканга макул болду деген нерсе да. Бул естественно бул жанагы репутациясына бир питне болуп калды. Кылмыш жасады деген белги да. Эгер адам өзүн күнөөсүз деп эсептесе, анда ал реабилитирующий основание кыскартканга да аракет кылыш керек, же соттон акталганга аракет кылыш керек. Ошондуктан биз ушу концепцияга ылайыкталган норма деп ушу норманы киргиздик. Реабилитирующий основание кыскартылган адамдардагы боло албайт деген норманычы. Жок, мен дагы эле түшүнбөй атасыз. Жалпы принципте мен каршы эмесмин. Сиз анда мага айтпаңыз, мен каршы эмесмин. Туура эле. Кадамдарды жасаган туура. Мен айтканым кылмыш иш негиз боло албайт чектөөгө. Соттун чечими болот, өкүм болот, туура. Ал өзүнүн погашениясы бар, снятиясы бар, процедурасы. А мен айткан белки айрым кылмыш боюнча. Автоавария и примирение сторон. Там проблема есть. Шашпаган мага жооп беришин. Ойлонсоңор биринчи. Кийинки суроо Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Я вот такой вопрос задам. Мы приняли закон о легализации имущества. Президент всем показал пример и сказал: не бойтесь, легализуйте свое имущество. Уголовно-процессуальный кодекс написано: если будет возбуждено уголовное дело, ты предоставляешь декларацию, но все равно дело прекращается, и оно прекращается по нереабилитирующим обстоятельствам. В прошлом году многие госслужащие вызывали нотариусов, в том числе администрация президента, некоторые министры, депутаты парламента, и легализовывали имущество. Теперь к ним можно задать вопрос: откуда ты взял имущество? Он покажет декларацию, дело будет прекращено, но теперь он не сможет стать ни депутатом, ни членом Кабмина, ни членом ЦК, аудитором счетной палаты и так далее. Как быть вот в этом случае? Президент сам сказал: не бойтесь. Ну, да, совершенно верно. Если дело прекращается, оно должно прекращаться только по реабилитирующим основаниям.
Либо, если дело в суде прекращается, то же самое, только по реабилитирующим основаниям. Если не реабилитирующие основания, все, качество кандидата не рассматривается. Но я вам пример привел. В этом случае не реабилитирующие обстоятельства. Пункт 9.1 части вот, статьи 27. Вы видите ее сами. Вы же видите это прекрасно. Пункт А президент сказал, не бойтесь. Астан Далович, Да. берсе мен жооп берип коеюн. Туура айтасыз, это не реабилитирующее основание. Это одна из форм амнистии. Амнистия. Он освобождается от уголовной ответственности, но это не означает, что человек, допустим, не совершил уклонение от уплаты налогов. Он от этой ответственности освобождается, но факт остается фактом. Если человек укрыл налоги, это, опять же, пятно на его... Если он не укрывал... Это вы сейчас про президента так говорите, да? Я не про президента, я про ваш А вопрос. вы говорите про... Он же легализовал, он же показал всем. Правильно, президент Хорпогло сказал, деген, да? Хорпогло, уголовную ответственность не будете нести деген суроо. Да. Уголовную нести не будет. А что получается, Садыр Нургожевич Жапаров не сможет следующим президентом? Я лично готов за него проголосовать. А вы говорите, нет, нельзя. Нет, Астан Далович, әрбір адам, кто легализовал свое имущество, в отношении әрбір адамның үстінен еш қозғалған жоқ. Если есть факты, что он уклонился, возбуждается дело, но если он покажет свою декларацию, что он задекларировал, тогда прекращается. Но у вас А есть если у список, него- у вас же есть список тех, кто задекларировал. Есть этот список. И вы любому можете же предъявить обвинение и завтра же прекратить тут же. И уже все. Вы ему закрыли дорогу. Нет, Астан Далович, Как нет? я так не думаю. Но если человек виновен, действительно... Я он просто украл. по закону, я не ваше мнение, не свое мнение, я просто как в Уголовном кодексе, Уголовном процессуальном кодексе. Правильно. я по Наша нему концепция сужу. такова, что абсолютно честный, незапятнанной репутацией человек должен прийти, занимать высшие государственные должности деген концепциямен келдик. Ушел? Нет, товарищи, я вас очень прошу, еще раз подумайте. Я понимаю желание ваше очистить политический бомонд и сделать его идеальным. Это очень хорошая мысль. Но вы забываете, что люди не роботы, они совершают иногда деяния по неосторожности. Любого, сейчас на любого можно возбудить уголовное дело по нарушению авторского права. Заберите у него ноутбук дома, у него Windows будет нелицензионный. Дастан Далабач, хорошо, если будут предложения, мы рассмотрим, хорошо. Ну, у меня большая просьба, потому Да, что надо быть изучим, мы, да, аккуратным. изучим да, и рассмотрим, хорошо, дополнительно. А то тут депутаты некоторые даже против себя голосуют. Многие вот 20-25% уже не смогут пойти на выборы. Рахмат. Сөз Исхак Абсаматовичке берилет. Процедура боюнча кыска. Урматтуу төраға, урматтуу коноктор. Мен сиздерди айрыкча конокторду чакырат элем. Бул жерде бир аз кыска так сүйлөсөңөр, анан толкование бербей жөнөкөй суроого жөнөкөй жооп бергиле да. Мен сизге кайрылам жолдош чекист. Бир аз өзүңүздү кармагыла, мейлиби? Ачуулукка берилбегиле. Сураныч. Суроо Марлен Абдрахманович Маматалиевте. Рахмат, Тимур Маратович. Вот текстін қарап көрсеңіз, тексте 4 пунктта, 3 статьянычы, не имеет права быть избран на должность президента депутатом Жолы Кенеши. Лица деп тұрып, она гедотатта, имеющие судимость, запятая. В том числе снятую или погашенную, потом точка запятая деп тұрып, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям доты. Ошондо это продолжение первой части или второй части тоже непонятно болуп. Потом его можно по-разному толковать. Ошон үчүн экинчи окууда так бөлүп койсок. Лица, имеющие судимость. Экинчиси, туда же лица, судимость которой снята или погашена, и ошо погашенанын в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям десе, ошону бир аз оң болот да. Же болбосо мен туура эмес түшүнүп атсам, анда азыр мындай болуп калат да. Эртең любой депутат азыр көчөгө чыкса эле, бирөө өзү келип туруп эле сүзүп алып, мени уруп койду деп заявление жазат. Бир эки баланы коюп коет, эми конкуренттер надо убирать. Барат дагы айтат, мени урду бул депутат деп коет дагы, заявление жазып коет. Сиз барасыз, доказывать этесиз, уголовное дело козголот по заявлению. Тергөө болот, ал болот, бул болот. Ну, в конце концов он решил просто примириться. Койчу, ушу мен эметпеле коюнчу, бири-бирине он встречный написал, болду мен встречный. Буга мен немем жок, тиешем жок депчи. Анда ал автоматтан эртең кандидат болбой калат да.
То есть таким образом мы можем конкурентов тогда убирать. Кто-то может своих конкурентов выбирать. Ошого экинчи окууда тактан жазып коелу баке. Хорошо, карап чыгабыз. Хорошо, ушуну карап чыгайлы. Туура эмес болуп калды. Ошон үчүн көп маселе болот. Карап чыгабыз, хорошо. Рахмат. Суроолор жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыевнага сөз берилет. Рахмат. Жылдыз Эсенбековна, урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны комитеттин сын пикирлери жана сунуштарын эске алуу менен биринчи окууга Жогорку Кеңешке сунуштайбыз. Мыйзам долбоору биринчи окууда добушка коюлат. Добуш бериңиздер. Каршы. Төрт каршы. Макул 63, каршы 4, бар 67, катталды 73. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Кийинки мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Омурзаков, Эгембердиев, Марипов, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Омурзаков Сүйүн Абдулдаевич, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири, чакырылгандар Конкубаева Үмүткан Ургазиевна, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары, Абдиев Нурбек Такабаевич, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары. Сөз баяндамачыга берилет. Сүйүнбек Абдулдаевич, сөз сизде. Рахмат, урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Сиздердин карооңуздарга сунушталып жаткан ушул мыйзам долбоору жазыктык сот өндүрүшүн өркүндөтүү жана жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык мыйзамдардагы сот өндүрүшүндө турган жазык иштери боюнча издөөдө жүргөн адамдарга карата, ошондой эле тергөөсү токтотулган жазык иштери боюнча издөөдө жүргөн айыпкерлерге карата атайын тергөө аракеттерин жүргүзүүнүн тартибин жөнгө салуу бөлүгүндөгү укуктук боштуктарды жоюу мыйзам долбоорунун негизи милдеттери болуп саналат. Азыркы колдонуудагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин жаңы редакциясына ылайык ички иштер органдарынын кылмыш издөө бөлүмдөрүнүн укук колдонуу практикасында тергөөсү аяктап сотко жиберилген кылмыш иштери боюнча кылмышкерлерди издөөдө, ошондой эле тергөөсү токтотулган кылмыш иштери боюнча издөөдө жүргөн айыпталуучулардын жүргөн жерин тактоодо бир топ кыйынчылыктар жаралууда. Бүгүнкү күндө жогоруда көрсөтүлгөн категориялардагы издөө иштери боюнча атайын тергөө аракеттери жүргүзүү жөнүндө санкциялууга мыйзам талаптары жол бербейт. Анткени кылмыш иштери боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлбөйт жана алар өндүрүштөн токтотулган. Бирок ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинде жогоруда аталган мыйзам жоболорун ишке ашыруу боюнча мындан аркы аракеттер жана укуктук механизмдер, атап айтканда изделип жаткан адамды табуу жана кармоо үчүн атайын тергөө аракеттерин жүргүзүүнүн так тартиби белгиленбей калган. Ушуга байланыштуу жогоруда айтылган укуктук боштуктарды жоюу жана ички иштер органдарынын кылмыш издөө бөлүмдөрүнүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 39-219, 230, 230, 231, 233, 234 жана 269 беренелерге тийиштүү толуктоолорду киргизүүнү сунуштап жатабыз. Ал эми кыскача статистикалык маалыматтарга таянсак,
İçki İşler Ministrliğinin malumatına layık 2024 жылдың 12 ayında Kırgız Respublikasının aymağında жалпысынан 4455 kılmışker izlede жүрген. Алардын içinden 1553 kılmışker karmalıp, kalgan 2900 kılmışker izledi. Ал эми, урматтуу депутаттар, бұл жерде көңіл бурсаңыздар, сот органдары тарабынан 1492 кылмыштык издөө жарыяланып, бұл изделип жатқан адамдардың жалпы санынан 33,5% түзөт. Мен сөзімнің башында белгілегендей, аталған категориядағы издөө иштери боюнча мыйзамда так дана тәртиби белгиленбегендиктен кандайдыр бир атайын тергөө аракеттерин жүргүзүп, алардын бардын кармоого мүмкүн болбой жатат. Kırgız Respublikası'nın hukuk çenemlik aktıları жөнүндө Kırgız Respublikası'nın mıйзамынын 22. беренеси талаптарына ылайык мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин расмий сайтына жайгаштырылган. Коомдук талкын жыйынтыгында мыйзам долбоору боюнча сунуштар сын пикирлер келип түшкөн жок. Аталган мыйзам долбоорун кабыл алуу республика бюджеттен кошумча финансы каражаттарын бөлүүнү талап кылбайт. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалган баяндама негизинде аталған мыйзам долбоорунун концепциясын биринчи окууда колдоо бериңиздер суранабыз. Баяндама аяктады. Көңүл буруңуздарга рахмат. Рахмат. Мыйзам долбоору боюнча суроолор барбы? Суроолор жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Жакышев Руслан Ширгазиевичке сөз берилет. Комитет төмөнкүдө ордуна келди. Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан эмгелеген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексин өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепция жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Жогорку Кеңешке сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Мыйзам долбоору биринчи окууда добушка коюлат. Добуш бериңиздер. Каршы? Каршы жок.